Айсберг оодарылганда. Аңгеме. Чыгарманы жазган Зинакан Басаңова. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнис Кыяз. Эжеке, амансызбы? Каердесиз? Жаш жигиттин дүрбөлөңдүү доошу. Негедир үй телефонума чалтыр. Бүгүн мени телефондон издешкендердин баарынын үнүндө ушундай дүрбөлөң бар эле. Аман эсен экенимди билишкенде тирүү экениме таң калгандар да, кубанып кеткендер да болду. Ооба, алардын бул сезимдери мага түшүнүктүү. Кечетен бери кан төгүлүп, өрттөлүп, каракталып, будуң чаң түшкөн чакан шаарда тирүү каларыбызга өзүмдүн да көзүм жетпей турган. Сабыркоо жана коркунуч үшүмдү алып койгонбу, азырда ким чалганы үнүнөн тааный албадым. Бизде эжеке деп демейде мугалим аялга кайрылат эмеспи? Демек окуучуларымдын бири. Ким элең? Дедим биширкөп. Мен Кайратмын. Сизде англис тили курсунда окуйм го. Сенби? Өзүң амансыңбы? Мен сабак берүүчү англис тилин үйрөнүү курсуна жыл башынан бери келип жаткан айылды куланды эстедим. Ал университеттин көркөмсүрөт факультетинин 2-нчи курсунда окуучу. Үйдөмүн, дедим токтоо, үнүмдүн калтырагын жутуп. Жаш балага ыйлактамак белем. Сиз жак кандай, тынч элесизби? Кудайга шүгүр. Кайсыл көчөдө жашайсыз? Өзүбүздүкүлөрбү? Биз өзбек маалада жашайбыз. Чыгып кетиңиздер эптеп. Аларга ишенич жок. Азыр чыга албайбыз. Сыртта топтошуп турушат. Көчөнүн башына кабаттап баррикада куруп алышкан. Кайрат көпкө чейин үндөбөй калды. Ал менин туюкта турган оор абалымды элестетип жатабы, же эмне дерин билбедиби үшкүрүндү. Көз алдыма кара тоорусунан келген бир сырдуу улан тартылды. Негедир сабакта олтурганда көп учурда башынан токулма топусун түшүрчү эмес. Бир жолу баш кийимиңди албайсыңбы деген суроома үшүп жатам деп баарыбызды күлдүргөн. Анткени үшүгүдөй суук түшө элек мезгил эле. Ошондой жупунулугуна карабастан сүрөткерлик терең дүйнөсүн сезип, тымызын жан тартып турчумун. Кайратта бул мамилемди баалайбы, жакынсып сүйлөшчү. Өзүң каердесиң? Кантип жатасың? Дедим ага тынчсызданып. Мен да үйдөмүн. Базардын жанындагы көчөдө жашайм. Биз жакта атышуу, ызычуу, БТРлер жүрөт, снайперлер атып жатышат дейт. Үйдө өзүң элеби? Чыкпай отур. Бул жерде досум экөөбүз батирде турчубуз. Ал каникулга чыгып, айылга эртерээк кеткен эле. Өзүң кайерлик болосуң? Каракулжадан. Айылга кетип калайын десем, шаардын чыга беришинде жолду буктурма кылып, аткылап жатышыптыр. Эмне болот эжеке? Окуучумдун бул жанды эзген суроосуна жооп берүү оор эле. Эмне болоруна өзүмдүн да көзүм жетпейт. Бир калаада эзелтен чогуу жашашкан эки эл бир заматта кас болушуп, бири-бирин бычактап атып, өрттөп, кыйнап өлтүргөн, барымта калган акыр заман түштү. Шаардын жай жашоосу бир түн эле астын үстүн болуп, өрткө чулганып, кан төгүлүп, өлүм кадам сайын туш тараптан акмалап турат. Ажал суук чеңгелин сага каяктан жана кантип матырарын билбейсиң. Курмандыктар эки тараптан тең болуп жатыптыр. Жаш балдар менен камоодо калган мен тирүү калуудан түңүлүп, өлсөк да жаныбыз кыйналбай өлсө экен деп тилей баштадым. Бирок мугалимдик каадамды жоготкум келген жок. Азыр эң башкысы аман калуу. Өзүңдү сактай бил. Кантип? Окуучумдун суроосуна жооп бере албаганым үчүн өзүмдү мугалим катары биринчи жолу дараметсиз сездим. Чындыгында кантип аман калууга болорун өзүм да билбейм. Когалаңда басылат. Баары жайына келет. Кайрадан эки эл чогуу жашоону улантабыз, дедим бар күчүмдү жыйып. Кайрат менен сүйлөшүп жатып, терезенин айнегинен жел учурган майда күйүндүлөр абада калгып жүргөнүн көрдүм. Шаар 2 күндөн бери өрттөнөт. Күйүк жыттанган кара түтүндөн тумчуга баштадык. Эшик терезелерди жаап, үйдүн ичиндеги аба менен гана дем алууга мүмкүн эле. Ошондой болот бекен? Деди ал арсарсып. Болот буюрса, дедим мен. Кайрат эртеси дагы кечинде үй телефонума чалды. Билем,
Uyulduk telefonun birdigi tügөнгөн. Şaharda birdik жүктөөчү жайлар иштебей турат. Мен дагы алыс жууктагы дос-жарlardan bir гана нерсени birdik salgılaşı деп суранып жаттым. Эжеке, кандайсыз, тынчсыздарбы? Аман эсенбиз Кайрат. Өзүң кантиң? Тынчылыкпы? Билбейм эже. Үйдөн чыга албай эле отурам. Көчөдө жан адам жок. БТРден аткылап, ар коңулдан снайперлер да терип атып жатышат дешкенден терезеден да карай албадым. Эмне болуп жатат өзү? Кабарыңыз барбы? Мен жүрөктүн ишин ала турган миш-миштерден ага айткым келген жок. Суроосун укмамышка салып, үйдөн чыкпай отур. Тамак ашың барбы? Кайрат мукактана түштү. Үйдө эч нерсе калбай калды. Нан да жок. Коңшуларың барбы? Кимдер алар? Бул үйдө бүт эле квартиранттар жашайт. Алар да качка отурушат. Мен канчалык кааласам да окуучума жардам бере албайт элем. Ачкачылык көйгөйүн биз да тарта баштаганбыз. Базар, дүкөндөр коогалаң башталган күнү жабылып, эртеси эле тамак аштын таңсыгы башталды. Адегенде нан түгөндү. Тирүү болгондон кийин ачкачылыкты жеңүү кыйын экен. Коңшулардан карызга ун сурадым. Үй бүлөсү чоң болгондуктанбы, тандырына нан жапчу Карамат эже 2 килодой ун берейин деди. Карыз деп эле ала берчи, болгонун бөлүшүп жеп туралы. Карамат эженин үйүнө баруу үчүн бензин куюлган желим идиштерди, таяк, темир шиштерди көчөгө тизип алып, күнү түнү даяр турушкан эркектердин жанынан өтүүгө бел байладым. Алар эмнеге даярданып жатышканын билбейм. Арасында короолош коңшум Салим бай да туруптур. Четке чыга калып, көрүнмөң деп шыбырай айтты. Негедир коркунучка да үйрөнө түшөт экенсиң. Ундан камыр жууруп, ошоко нан бышырып жеп, кардыбызды чала тоюп кылып алдамыш болдук. Коогалаң башталган күнү кечинде эле газды өчүрүшкөн. Суу ууландырылыптыр деп дагы каңшар тарады. Буга ишенер-ишенбесиңди билбейсиң. Арга жок, тобокел деп ичип жатабыз. Бизди ойлогон эч ким жок. Өкмөт азырынча козголоңчуларды басуу аракети менен гана элек. Өзүм жаш балдарым менен аргамды таппай жатып, Кайратка кандай жардам берсем деп ойлоно баштадым. Ал жашаган 2 кабат эски үй кайсыл жерде экенин жакшы билчүмүн. Борбордук базардын жанында, чоң көчөнүн боюнда бузулбай калып калган атам замандагы үйлөр көп эле. Чоң кичине дүкөндөр жыш жайгашып, базары кайнаган, автоунаалар менен жөө адамдар да кымкуут, тынч күндөрү деле баш айлана турган аймак. Угушма караганда Тополоңдун чордону да ошол жер болуп жатат. Бирок канчалык эстөөгө тырышсам да, окуучума жакын жерде жашаган таанышым жок болуп чыкты. Кайрат 3-чү күнү дагы күүгүмдө чалды. Мен анын себебин түшүндүм. Күүгүм адамдын коркуу, жалгыздык сезимдерин күчөтүп жиберет. Бул жолу анын үнү кыжырдуу чыкты. Эжеке, мындай шумдукту көргөн эмесмин. Эмне болду Кайрат? Тынчылыкпы? Адамдар жырткыч экен. Бүгүн көчөгө чыктым. Биздин үйдө жашашкан эжелер, жаш балдар ашка отурушат. Аларга жей турган бир нерсе алып келип берейин деп тобокелдикке салып көчөгө чыксам, билесизби, көргөн көзүмө ишенбедим. Көчөдө арыкта өлүктөр жатса, адамдар аларды карап да коюшпай, дүкөндөрдү талаптанып, машинелерге жүктөп ташып жатышыптыр. Койчу? Түгүл бири-биринен талашып, ырылдап, чырылдашып, мушташканга чейин барышты. Алардын жүзүнө карасам, адам кейпи жок экен. Кайраттын бул айткандарына мен да дал болдум. Бир чете элестете албадым. Кантип эле? Бейгүнөө адамдар, жаш балдар жүздөп өлүп, көмүлбөй талаада жаткан мүшкүлдүү күндө кайсыл 2 аяктуу пенделер дүкөндөрдү талап тоноого, болор-болбос нерсе үчүн ыркырашууга дити барды экен. Мен үчүн үстүмө асман кулап түшкөнгө тете эле. Аруу дүйнөсү бир заматта аңтар теңтер болгон окуучума эмне деп айтарымды да билбей турдум. Адамдарга жийиркенип, жек көргөн сөздөрүнүн бир учу менин да арыма тийип жүрөгүмө сайылды. Бул жашоо, дедим акыры ачуу үн менен. Мына сага сюжет. Тозоктун оту картинасындагыдай сүрөт тарт. Шедевр жарат. Тарыхый трагедияга күбө болуп жатасың. Мындай тагдырда ар бир эле сүрөтчүгө буйруа бербейт. Оба, дошум катуу чыгып кетти. 3 күндөн бери өлүү тирүүнүн ортосунда жан серек болуп жашап жатканыбыз, жай турмуш көздөн учканы,
özümdün jana baldarımdın ömürü kılıç mezinde turgany, açkaçylyk, bul tozokton surulup çyguga darametsizdigim üçin kanım kaynap, janım açıp turgan emotsiyam orgumaday atıldı. Hiç günösüz okuçuma negedir kıykırına söyledim. Jok, dedi Kayrat akırın. Bir o keskin doğuş menen. Men emi adamdardy süretke tartkym gelbeyt. Jek görüp kaldym alardy. Adamdy ulu, kudretli kılıp tartkym gelçi. Emi al men üçün al ululuk kıyrap kaldı. Adamdan ötken jırtkış jok eken. O şentdi da telefondu şak koyup koydu. Iceberg odarıldı, dep oyladım. Kaysıl bir kitaptan okuganym bar. Muz ölkösündögi gigant iceberglerden negizgi tulkusu su aldında katılıp, az gana bölügü su üstünde kalkıp turat eken. Muz toğunun oşol su aldındağı çoң bölügü erigende al odarılat. Bul jönünde jakynda ele Kayratga aytyp bergem. Süretkerler de iceberglerge okşoş, şedevir jaratyş üçün odarlyşı gerek degenim esimde. Birok oşonda okuçumdun aldında kanday sınoo güdüp turgany oýuma gelbepdir. Kayrat oşol boyda maga telefon çalgan jok. Ekinçi günü da gabar bolbogondan özüm çalsam telefon öçük. Buga adegende aябай tınçym ketdi. Şaharda ölüm dagyle gadam sayın aňdyp turgany wagyle. Jakyn adamyň 1 saatga gabarsy getse ele oýuňa jamandyky burulat. Okuçumdun amançylygyna gawatyrlanyp jürgenimde SMS aldım. Salamatsız bejeke, men ayıldam. Eň sonun, dep bıytykça jönötdüm da, oşol boyunça göňülim andan tınıp, öz başımdın taşpişine buruldu. Al günder da öttü. Jaňjal tınçyp, jaňyrgy basaňdap baratdy. Güzgö jakyn şahardyn jaşosu akyrynda bolsa da nuwuna düşdü. Sentýabrdyň 1-inde okuny başladyk. Anglis dili kursuna murdagy okuçylarymdyň köbü aman esen gaýtyp gelişkenine guwandym. 2-3ösü ata-enesi menen başga jaka göçüp getişipdir. Dagy ýöke kollejde bütürüp iş görnoşup, okuganga uwaktlary jok eken. Bir gana Gayratdan kurska gelbegeninden sebebi belgisiz boldu. Andan beri bir top jyllar ötdü. Kayrat menen oşol boydan görüşken jokbuz. Birok Instagramdagy anın barakçasına жазılıp, jaşosuna sırttan göz salıp jürdüm. Eň or günderde meni eş tutup, korkunuçun, tüňülüsün, ümütün bölüşken okuçumdun çygarmaçylyk egiliklerine kuwançymyn. Ras, al jaş bolsa da dymagy biýik ele. Atakty süretçi bolup, dünýäni taňgaltyrar şedewr tartaryna işençi. Oşonda men okutgamyn dep symykdanasız dese, gülkümdi zorga tyýgam. Jyl ötken sayın oşol günde jakyndap gele jatkanyna işençi boldum. Kayrat Instagramdagy populярdy blogerlerden biri ele. Anın çygarmaçylygynyň güýörmandary öte köp eken. Süretçiler üçin arganday eleralyk sınaklarga gatyşyp, bara-bara tanyla başlady. Men üçin gol jetkisi görüngen Şwetsariýa, Fransa, Italiýa sýakty ölkelerde gydyryp jürgenin okup galçy boldum. Al men bilgenden derlik peyzaj janrynda gana işleyt eken. Tartkan kartinalarynda göz uyaltkan akkarly kırgız toolary, jaşyl jaýlawlar, ayıldın tabigaty, turmuşu, jürek kölküldetken sagynışty oýgotsa, bayırkı Italiýa, Ewropanyň ayıl kıştaklaryndagy jaýym emirigen şalbalar, geňirsigen örönder, kıştak çetindegi güzgü boýoklar oýgy ýaldy gozgap, göz görelek jerlerge kusalandyrat. Birok bul peyzajlar kançalyk suktanarlyk bolsa da, Kayrattan bir buruluşdy gütüp jürep, kaçandyr bolsa da anın jüregindegi muz erit dewşenem. Anın süretlerinden adamdy, anın bardyk içki karama garşylygyn, ululugyň jana majirölügün, mykaçylygyn jana boru kerdigin, süýüsün jana taş jürekdigin sezimtaldyk menen açkan obrazlardy görgüm gelet. Kayrattın baýo düýnesi kandu kagylışda aňtar teňter bolgan. Emi al oşol gümjan bolup talkalangan göz garaşlaryn, sezimlerin Kayradan gurup turup ulu çygarma jaratat dep kütöm.